качан жашай албай. Sen жөнүндө ойлой берем, seni таппай издей берем, düşümdө да seni көрөм. Sen жөнүндө ойлой берем, seni таппай издей берем, düşümdө да seni көрөm. Düşümdө да seni көрөm. Рахмат сиздерге. Келиңиздер, кол чалуулар болсун бир гана дүркүрөгөн сиздер үчүн. Ардактуу телекөрүүчүлөр, баардыгыңыздарга зор салам айталы. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Биз бүгүн бир учурда ушунчалык чоң популярдуулукка жеткен топтор тууралуу сүйлөшөлү деп аттык. Алардын өкүлү болгон, албетте, Максат Бишкек тобу сиздердин эсиңиздерде болсо керек. Эмесе дал ошол Максат Бишкек тобунун негиздөөчүсү, солисттерин бүгүн биз студиябызга чакырганбыз. Сиз азыр мына 26 жыл өтүп, Улуттук консерваториянын доценти болсоңуз, ал эми Айгүл эжекебиз 26 жылдан кийин жеке ишкерге айланып отурат. Абдан кубанычтабыз сиздерди көргөнүбүзгө. Биз дагы рахмат. Сиздердин топто экөөңүздөр да айтып элеңиздер. Биз эң башында баштаганда Максат тобу негизи Ош жактан башталган. Ал кезде биринчи составда ушул жакта отурат Юсуп Жолдошбаев менен чогуу иштегенбиз. Анан бул жакка келгенде Бишкекте өзүбүзчө эркектер элебиз. Анан ошол кезде 92 жылы баштаган экенбиз. Анан 95 жылдан баштап Айгүл келген. Бир кызды алып алдык. Анан чогуу Айгүл менен 95 жылдан бери иштеп келип, ушундай Максат тобу 2008 жылга чейин чогуу иштедик да. Ошол учурда көп көрүүчүлөрдү топтой алган топтордун бири элеңиздер да. Репертуарыңыздарда да англисче сөздөр бар, ырларыңыз бар. Мисалы үчүн Kyrgyzstan Girls. Kyrgyzstan Girls. Hello Kyrgyzstan Boys. Максат байкем Кыргызстандын кыздары үчүн ырдаса, мен жигиттери үчүн ырдачу элем. Чыгармачылык чейир жолуңуздардын башталышына кайрыла турган болсо, кандай сезимдер болот сиздерде? Баягы ностальгия деп коебу? Ошолорду эстеп, анан дагы бир ойлойсуң, дагы жаңыдан башкача иштеп чыккың келет ошол эле композицияларды. Анан бүгүнкү күндө мына Айгүл өзү юрист. Жеке ишкер болуп иштеп атат. Мен дагы өзүмчө студия ачкам, студияда аранжировщик болуп да иштейм. Анан многу Улуттук консерваторияда мына 93 жылдан бери иштеп келип атам. Ал жерде көп студенттерди окуттум. Мисалы үчүн Kyrgyzstan Girls деген ырыңыздар аябай популярдуулукка жеткен, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон ырлардан болгон. Ошол ырдестилер кандайча жаралып калган? Kyrgyzstan Girls деген ошол кезде английский мода болчу да. Англисче үйрөнөбүз деп. Биз дагы бир көрөлүчү. Анан ошо стилди дагы бир башкача мындай западный стилге окшотуп жасап көрөлү дегенбиз. Ал кезде компьютер баягындай эмелер жок болчу, технологиялар. Чисто мындай колдон келишинче жасаганбыз. Студиядагы аналоговый запись, бүгүнкү күндө цифровой запись деп коебуз го. Ошол күндөрү аналоговый кылып жазчу элек да, потому что бир жазсаң, бир тректи жазсаң, дубльды жасасаң, үстүнөн эле дагы ырдаш керек да. Бир жеринде ошибка кетсе уже болбой калат. Ошондой баягы Айгүл кийин дагы бизге келип чогуу иштедик. Айгүл ага көнбөй бир ырды жазыш үчүн 60 жол ырдачу эле, анан жакшы болчу да. Вот анан ушу Kyrgyzstan Girls мода болуп, ошентип биз жазганбыз, элге да жакты. Анан экинчи балалыкты эстеп, балалык деген аябай ыйык кез. Ошо балалыкты эстеп бир дагы жазып көрөлү. Ал кезде Доктор Албан деген группа популярный болчу. Анан ошого кичине окшотуп, анан бирок өзүбүзчө жасайлым да, кыргызча болсун деп жасап көрдүк элек. Ошолорубуз дагы популярный болуп чыкты кийин. Андан кийин дагы канча ырларды жараттык. Бүгүнкү күндө ойлойм, ошол ырларды дагы бир иштеп чыксак жакшы болот деп ойлойм да. Абдан жакшы экен. Азыр келиңиздер, биз сиздердин мынакей клипиңиздерди көрүп атабыз. Сүйгүм келет жаш чандырып жаш болупай, жашым алдап жаш кайындай мас болуп, жанар тодо жалын чачкан отуңдан чыккым келет жанып чыккан таш болуп. Сүйгүм келет миң мертепе жаңылып, сүйгүм келет сүйгөнүмө жалынып, өз күчүңдү өз күчүмө багынтып.
пай, сүйгүм келет кеудесиңе багынып. Сүйгүм келет миң мертепе жаңылып. Сүйгүм келет сүйгөнүмө жалынып. Өз күчүмө багынып пай, сүйгүм келет кеудесиңе багынып. Жаңы эле Айгүл эже, сиздин катышуңуздагы биз видео клипти көрө алдык. Сиз ал жерде таптакыр башка Айгүл эже экенсиз дегендей. Кандайча ушул Максат Бишкек тобунда ырдап калууга макул болдуңуз? Кандайча ушул чыгармачылыкка сиз дагы аралашып калдыңыз эле? Максат байкем менин бир тууган байкем болот. Анан каникул кезде үйгө келгенде мени аябай үйрөтчү эле ырдаганы. Анан кызыгып карап, репетиция өтөт эле. Ошон кызыгып ырдап калган болчу. Азыр чыгармачылыктан алыстап кеткен экенсиз. Ооба, азыр жекече өзүм бизнес Ишкерлик менен алексиз иштеп жүрөм. Мындай баягы чыгармачылык бул оору, бир жолу чыгармачылык менен алек болгон адам андан кетиш үчүн абдан оор болуп калат деп айтылат да. Сиз дагы кыйналдыңызбы? Кыйналдым, биринчи күндөрү аябай түшүмө кирчү. Анан кийин уже иш менен алек болуп алаксып кеткен. Биз жанагы кадрлардан көрө алдык, сиздер жана Максат Бишкек деген чоң концерттерди байма-бай берип турчу элеңиздер, көрмандарыңыздар абдан көп эле. Концерт берген күндөрүңүздөрдү сагынасыздарбы, Максат байке? Кээде баягы ностальжия болот го, сагынып эстеп, дагы бир чыксак дейбиз, анан бир жагы ушу жумуш менен алек болуп, өзүбүзчө бир башка иштер менен жүрүп, ошого да кол жетпейт экен. Но мындай максат койдук, все равно бир эски ырларды иштеп чыгып, анан дагы жаңы ырларды жазып чыксак болот экен. Баягы сүйүү жөнүндө айтканда айтышат го, любви все возрасты покорны деп айтышат. Музыка жөнүндө деле ошондой экен. Ошолорду эстеп сагынып, дагы деле чыгалуу десем, Айгүл, давай чыгабыз дейт. Уялбайлы, чыга берели деп атат. Ошол кезде концертти бергенде жаңы ырларды жазып, элге кандай кетет, эл кандай кабыл алат деп, мындай өзүбүзчө бир эме болчу элек, волноваться этчү элек да, мындай. Азыр эстеп дагы ошол кезде аябай сонун ырларды жазыппыз. Дагы деле ошол ырларды иштеп чыксак болот экен деп ойлодук. Анан дагы жаңы ырларды жазалы дедик. Анан азыр мисалы Айгүл өзүнчө иштеп, баягыдай бизнес леди болуп иштейт. Мен өзүмчө музыка менен иштеп кетип атам, студиям бар, аранжировкаларды жазайм. Аранжировка, анан музыканы жазып беремиз по заказу да. Ну, мен ойлойм, дагы Айгүл дагы айтып калды, улантпайлыбы байке дейт. Мен айттым, уже жашыбыз дагы уже бир, мен 50-гө уже чыгып атам буюрса. Кудай буюрса айтып атам, ооба, Айгүл анда жашыбызга карабай анда уланталыбы десем, давайте улантабыз деп атат, дагы бир жазып чыгалы деп атат. Кандай ойлоруңуз бар? Макулсузбу? Сиз кайра Максат Бишкек тобу кайра кайтып келиши мүмкүнбү чоң сахнага? Мүмкүн деп ойлоп атам. Айгүл эже экөөңүздөр солист болосуздар да, э? Да, может, жаштарды алабыз, көрөбүз да. Чыгармачылык негизи көп каражатты талап кылат дегендей, учурунда каражат керек болгон, азыр бизнес ледисиз, каражат бар. Кайрадан сахнаны сагынып турбайсызбы сиз, э? Ооба. Ырдап аябай жакшы күндөрдү өткөргөнбүз да. Сахнага ошо ностальгия болуп, анан көчөдө мисалы гипермаркеттерге кирсең айтат экен, ай силер ырдачу элеңер го, тиги ырыңарды ырдабайсыңарбы деп. Анан поклонниктер бар болгон үчүн айттым да Максат байкеме, ырдабайлыбы деп жаңыртып ырларды. Ошол көрмандарыңыздар сиздерге менен байланышып турабы, кандай ой пикирлерди айтып турушат? Күйөрмандар дагы деле таанышат экен. Мисалы, деловой встречаларга барганда да айтышат экен. Мен сизди бир жерден көрдүм, аны эстешет. Сиз ырдаган турбайсызбы? 97-жылдары деп айтышат. Анан ошон Максат байкеме айтам дагы деле. Давайте ырдайлы деп. Ну и что ж, мен 40 жашка чыксам, байкем 50 жашка чыкса. Ооба да, эң туура айтасыз. Булар көбүнчө күйөрмандарды мындай жолугуп калабыз, анан ушул ырларыңар менен чоңойдук деп айтышат да. Ооба. Ошол кезде мектепте окучу элек, жаш кичинекей бала болчук, кийин чоңоюп ушул ырлар эстен кетпейт. Дагы деле ошол ырларды жаңылатып ырдабайсыңарбы деп ушундай бир сунуш кылышат. Эмнеге ушул Максат Бишкек тобу өзүнүн ишин токтоткон? Муну кандай айтсам, Айгүл турмушка чыкты. Мен да үйлөндүм. Анан баягы үй бүлө, бала чака болуп, анан
баягы 90-жылдары сиз билесиз да Ооба. ошол мезгилде иштеш керек эле. Могу шоу бизнес менен байып кетпейт делең дагы бир кандай иштер менен Алек болуш болгонго ушундай ситуациялар болгон да. Ошентип что-то мен бир жагы улуттук консерваторияда иштейм. Ал жерде дагы жумушум бар, студенттерим бар. Ошентип эле алаксып кетипмин. Айгүл дагы турмушка чыгып, өзүнчө эле бир иштер менен алек болуп, ушундай эле что-то бир кийин чыкпай калдык да. Но зато бул өзүнчө өнүп өстү, мен дагы өнүп өсүп келип атам, Кудай буйруса. Үй бүлөлүңүздөр тууралуу айтып бербейсиздерби? Айгүл эже, сиздин канча балаңыз бар? Азыр мээримдүү апа болушуңуз керек, сүйүктүү жар болушуңуз керек. Үй бүлөңүз тууралуу айтып бербейсизби? Үй бүлөм тууралуу ошо бир уул бир кызым бар. Балам 7-класста окуйт, кызым 5-класста окуйт. Жолдошум болсо иштейт. Ошентип балдары менен бактылуубуз. Бар жоона жетишебиз. Эмне десем, мен өзүм бактылуу айым деп эсептейм, потому что көп нерсеге жетиштим. Көп бакытка ээ болгону айнып турбайсызбы? Максутбеке, сизчи үй бүлөлүк абалыңыз тууралуу, үй бүлөңүз тууралуу айтып бересиңиз? Мен дагы 2 уулдуу болдум, 2 кыздуу болдум. Жакшы. Ошо чоң кызым уже чоңоюп, уже өзүнчө бир иштейт. Кичинекей кызым 2,5 жашта чоңоюп атат. Эң кенжебиз эрке кызыбыз, Айбике деген кызым бар. Кудай буйруса. Вот, анын 2 уулум экөө тең студент. Айтат эмеспи, жашоосунда кээ бир кыял тилектерин ошо балдарынан күтөт депчи. Сиздердин балдарыңыздардын арасында ырдайм дегендер барбы? Бар, жакшы ырдашат, слухтары жакшы, ритмдери жакшы. Билбем, мисалы мына кичинекей кенже кызым бийлейт, ырдайт. Ошол кызым мени тартат окшойт. Ырчы болуп калышы деле болуп мүмкүн. Ырчы болуп калышы мүмкүн, мүмкүн композитор болуп калышы мүмкүн. Кээде өзү эле чыгарып мелодияларды ырдай берет да. Эгерде ошол сиздердин балдарыңыздардын арасынан ырчы болом десе каршы болбойт белеңиз? Мен каршы болбойм, мен айтып атам. Сен ушул турмушта, ушул өмүрдө инженер болосуңбу, юрист болосуңбу, президент болосуңбу, адан тышкары для души ырдасаң, могу эч качан тоскоолдук болбойт. Наоборот, баягындай адамдын көңүлүнө эң керектүү нерсе деп ойлойм да. Айгүл, сиздин балдарыңызчы? Ырчы болом десем эмне дейт элеңиз? Балдарым аябай жакшы ырдайт, особенно музыкадан беш ап келишет. Анан кызыгат, ооба ырдашат, потому что все равно ген деп коет экен, биз ырдаганыбыз үчүн аларга да өткөн экен, ырдашат укмуш. Кызым пианинода кыйын ойнойт. Эгерде чыгармачыл инсан болом, ырдап чыгам, чоң сахнаны багынтам десеңиз, колдоо көрсөтөт белеңиз же? Биз көп гастролду көрүп калдык, ушудук, суукта калдык дегендей, жок барбай эле кой, ырчылык сен үчүн эмес деп айтышыңыз мүмкүнбү? Жок, мен каршы болбойм, потому что мен билем бул аябай жакшы да, ырдаган, ден соолукка да жакшы негизи. Каршы болбойт элем. Наоборот, поддержкамды берет элем. Мына жакында кайра топ болуп калышыбыз мүмкүн, кайра чыгып калышыбыз мүмкүн деп атпайсыздарбы? Бир учурда популярдуу болгон ошол Кыргызстан Girls деген ырыңыз ырдалышы мүмкүнбү? Ооба, мисалы бүгүнкү күндө жаштар дагы ошол ырларды бизге бересизби, биз өзүбүзчө дагы бир иштеп чыксак болобу дегендер көп болуп атат. Көп болуп атат. Давайте, пожалуйста деп. Мисалы менин ырымды Ода любвини билесиздер да. Ооба. Ошол ырдын 12 варианты бар да. Ким гана ырдаган эмес аны. Биз ырдадык, кийин Гүлнур Сатылганова ырдады, кийин мына жаштар, кийин Казакстанда 98-жылы лучшая песня года деп Азия дауысы фестивалында намын алды. Турцияга барсам, Турцияда уктум, ресторанда ырдашып атыптыр. Москвада угуп атам. Эми мен ойлойм, ушундай ырларды жазсак дагы түбөлүккө жашайт экен да. Мисалы сиз айтып калбадыңызбы, Ода любви менен Кыргызстан Girls деген ырды мындай салыштырып болбойт да. Баягы Кыргызстан Girls деген бул жаштарга көбүнчө арналган ырлардын катарына киргизсек, Ода любви бул салмактуу, баягы түпкүлүгү бар ырлардын бири да. Сиздер мисалы топ болуп чыксаңыздар, ошол Кыргызстан Girls деген сыяктуу ырлар болушу мүмкүнбү? Элдин көңүлүн өзүңүздөргө тартыш үчүн. Болушу мүмкүн. Себеби биз обонго мындай көңүл бурабыз, обондон тышкары стилге дагы көңүл бурабыз. Себеби эл ким бийлегиси келет, ким жөн эле уккусу келет, ким текстке көңүл бурат, ким музыкасына.
ошон үчүн баардыгын мындай жыйынтыгын алып элге жагымдуу жазганга аракет жасайбыз да. Максат байке, сиздерге Айгүл эже экөөңүздөргө чоң рахмат. Ал эми азыр болсо Максат байкебиздин бир керемет чыгармасына назарыңыздарды бурсак. Ардактуу телекөрүүчүлөр, азыр дагы бир популярдуу топтун өкүлүн ушул жака чакырайын деп турам. Менче бул сөз көп нерсени түшүндүрөт болуш керек. Чикин байрембө деген саптары бар ырды аткарып, бир учурда кыргыз элин дүрбөлөңгө салып таң калтырган дагы, суктанткан дагы топ бар эле, Кербен тобу. Дал ошол Кербен тобунун солисти Юсуф байкебиз бүгүн бизде конокто. Саламатсызбы, Юсуф байке? Кош келипсиз. Саламатсызбы. Келиңиз, Юсуф байке. Сиздердин топто дагы сиз жалгыз эмес, тагыраак айтканда бир туугандарыңыз менен ырдагансыз. Ошо эки карындашым. Зылайха менен сүрөттө көрүп тургандай эле, Зылайха, Фарида карындаштар менен биз дагы ырдап ушинтип неметтик. Кербен деген топ уюштурдук. Алгачкы топторубуз болсо, Максат досубуз менен чогуу иштеп жүргөнбүз убагында. Биринчи баштаган топторду мындайча айтканда өсүп, өнүп жүргөнүбүз биринчи Максат экөөбүз ушинтип неметкенбиз. Жаштыгыбыз кезибизден 83-жылы Оштук муз жыйышыга мен тапшырып эле как раз 84-жылы Максат тапшырып калды. Сиз бир курс өйдөрөөк окуучу турбайсызбы? Мен бир курс жогору окуп калдым. Мен Хорзирде окуп калдым, Максат теоретическийде окуп калды. Чогулуп алып балдар менен бир какой-то бир кыймыл аракет, баягындай мурдагы комсомол, ушундай бир кыймыл аракет катары бир музыканы жыйышанын ичинен бир неме кылып өсүп, бир неме кылып бир нерсе жасайлы деп эмне уюштурсак деп отуруп, топ уюштурсак деп ушундай чечимге келдик. Топту эмне деп атадыңыздар? Биринчи топтун аты жок эле, мындай чогулуп алганбыз, мындай балдар чогулуп алганбыз, дагы ким эмнеде ойнорун билбейт. Бирок музыкага түшүнүк бар. Анан ким эмнеде ойнойт деп туруп бир немени ачабыз дейбиз, анан кийин Максат айтат, мен гитарада ойнойм дейт. Мен болсо мен отуруп мен барабанда ойнойм дедим. Анан кийин дагы бир Сыргабек, Алик деген балдар бар эле. Анда мен эмне кылам деп баягы анча-мынча гитарада ойногон бала бар эле. Алик деген бала, ал айтты, кой балдар, мен башка нерседе ойной албайм, мен гитарада гана ойнойм деди. Анда сен гитарада мейли ойной бер деп туруп, анан Максат анда мен клавишада ойнойм деди. Анда мен бир барабанга бир баланы таап туруп, анан кийин мен баста үйрөнөйүн дедим. Максат бирок ошол группаны, топту уюштуруп, музыкальный идеалисти Максат болчу. Музыкальный жетекчибиз Максат болчу. Полный ошону алып барып, бүт нерсени гармония, мындай Максаттын айтканы боюнча биз иштечүбүз. Анын Максаттын действительно билими музыка жагынанчы бизге салыштырмада албетте жогору болчу. Азыр деле жогору. Эми айтып аткан ошол себеби дегенде биз Максатты могу жерде мондай гармония ойнойбуз, биз коебуз десек, Максат мондай кылабыз десе, салыштырып көрсөк, действительно андыкы туура болуп калчу да. Анан кийин ошол менен принцип. Биринчи экөөңүздөр чогуу иштеп, бир топ түзүп, анан баштаган турбайсыздар. Анан кийин Максат тобу болуп иштедик, 86-жылы Араванда иштеп калдык. Анан кийин Мурас деген топко экөөбүз келдик, иштедик. Мурас деген топко келип иштедик, дагы эң жаш музыканттар биз болчубуз, Максат экөөбүз. Анан кийин бул жака келгенде
Бишкекте да кичине иштеп калдык экен. От деген топто иштедик бизде. Эмил Тотонов деген дагы бир жакшынакай биздин курсташ балабыз бар эле, ал каза болуп калды. Тилекке каршы дегендей мындай автокатастрофадан каза болуп калды. Аны дагы мына жакында эле неметип. Анан кийин ушинтип анан кийин бөлүнүп ар ким өзүнчө иштеп Максат байке максат Бишкек тобу болуп Максат Бишкек болуп Сиз калды. Кербен тобун Кербен ачып тобу калдыңыз. ачып калдым. Максаттын мурдагы кылып аткан жумушун уже мен кылып баштадым да. Өз алып чыга Өзүм баштадым. Музыка жагынан бир топтун жетекчиси катары. тажрыйба болуп калды да, уже Ооба. чыбыз чогуу иштеп анан ошону колдонуп көбүнчө неметип калдым. Мынакей азыр мына сүрөт альбом ала келиптирсиз, ушул сүрөттү көрүп көрбөйлү ушул жакта кандай дейсиз Юсуп байке? Как раз айтып кеткен эле мына Максат 86-жылы мына Максат синтезатордо отурат. Мен бас гитараны жаңы үйрөнүп мындай ойноп келаткан кезибиз биякта. Максат 86 биздин общий директорубуз ошол моментте Абдыманап Төрөбеков деген бул дагы киши бар болчу. Анан бул жакта мына даже сүрөттөрдө мына биз дагы Абидин Темиров менен да чогуу окуп калдык. Мына бул как раз жаш кезде 80 жазылып турат 83-жылы. Абидин Темиров биздин мындай неметип чогуу курста окуп калдык. Мына бу жерде как раз Максат мондай синтезаторлор аябай дефицит болчу, мондай бир рядты дефицит болчу, мондай 3 ряд кылып, мондай висячий синтезатор менен 4 катар кылып ойногондор аябай Кыргызстанда аябай саналуу эле болчу да. Ошонун бир бактылуу кишилер ушинтип синтезатордо ойноп калышкан. Албетте көп группалар таасир берген. Биз Максат экөөбүз көбүнчө мындай отуруп алып туруп, не только доктор Албан, баягы айрыкча Земля ветер огонь деген баягы Мецефорд, Шакатак, же мындай Майкл Джексон эле ошол дагы көп эле мындай немелер, Джанет Джексон болсун. Бир туруп Майкл Джексон болуп кеттиңер, келчи турбайбы? Көп мындай мындай музыка тармагында көп деле популярный эмес, бирок музыкасы популярный кишилерди баягындай көп укчубуз да. Музыканттардын көп эле ошонун тажрыйбасын алган да. Угуп, анан кийин баягы музыкальный воспитаниени алып, угуп, анан кийин ошодон бир какой-то бир неме жаратып, жинтикти чыгарып. Бирок ошол учурда аябай чоң бир хайп жаратканыңарды, ушунчалык баягы элдерди дүрбөлөңгө салганыңыздар байкалчу эле. Бул жерде Максат байке менен түшкөн сүрөтүңүз. Как раз бул от тобуна фотосессияда экөөбүз чогуу мындай сүрөткө түшкөн жерибиз бар. Мен бирде Эмил баягы солистибиз жок экен, ага көпчүлүк ырларды дагы Максат жаратчу. От тобун дардап жүргөндө. Юсуп байке, келиңиз, сиз дагы бир учурда баягы элдерди таң калтырган, элдерди суктанткан ырыңыздан бир ырдап берсеңиз, биз дагы ошол күндөрдү эстеп кубанып калабыз. Улактар кыш бул оюнду чактан бери ойноп келатабыз биз, ошол сен дагы улак тарткан адамдын бул ден соолугу үчүн өзүңү бир сынайм десең тартышып көрсөң. Улак тартыш, эй, улак тартыш, эй, улак тартыш, Рахмат, Юсуп байке. Прикольный экен сөздөрү дагычы. Эме улак тартыш бул Кулак тартышта болбагыла. Кулак тартыш деп. Рахмат сизге, Юсуп байке. Сиздерге болсо чоң рахмат келип бергендигиңиздер үчүн. Азыр дагы бир инсандарды ушул жакка чакырып алайын деп турам. Өзгөчө ушул ыр дестеси менен көпчүлүктүн көңүлүндө жашап, ушул ыр дестеси менен чоң сахнаны багынткан десем жаңылышпасмын. Эмесе бизде конокто анын Мерседеси бар деген ыр дестени аткарган Жаныш Байыш тобун чакырып алууга уруксат этиңиздер. Байыш Момунов жана Жаныш Момунов биздин катарыбызда. Саламатсыздарбы? Келиңиздер. Кош келипсиздер. Абдан кубанычтабыз сиздерди көргөнүбүзгө. Келиңиздер. Бир учурда анын Мерседеси бар деген ыр дестени аткарып, аябай элдерди таң калтырдыңыздар эле. Биз негизи эң биринчи жанагы Анан айын деген ыр бар го. Ошол ырды ырдап чыгышыбыз керек болчу да. Бизге жеңем убак бул ырды башка топтор ырдаганда, бирок алар убагында жеңем ырдап берсе, биз баягы классикалык багытта окуган үчүн биз жанагы бул эми жеңил желпи ыр деп маани берчү эмес экенбиз да.
көрсө элдин талабы ошондой экен да. Биз баягындай көбүнчө астуу же анан айылда жеңем бар да, тайкем келинчегичи, анан ошол биринчи бизге ырдап берсе, койгулачы бул анан айын деп ушундай да ыр болмок беле деп биз баягы классикалык багытта окуп калган үчүн биз баягындай. Ал ырдын автору жеңеңизби же кандай? Жок, Ал элдик ырды ал. Эскир анан айын аттардын багы күн болсо ошону айтып атат. Аны Бакытыр Карабаев мен ырды, мен ырым дейт. Бул элдик ыр. Мен ойлойм, элдик ыр болуш керек экен. Мен вообще уктум, что казактардын ыры. Казактардыкы элдик. Эми бунун тарыхын баарын чукулай берсек, өзүбүздүн ырыбыз жок экен да дедик. Биринчи биз укканбыз да негизичи, анан ошол топ ырдай элекке чейин мен уккам. Анан биз баягы классикалык багытта өсүп калган үчүн Мындай көп жеңил желпи ыр деп маани бербей койгонбуз да. А көрсө элдин талабы бөлөк экен да. Анан кийин бизден кийин башка топ ырдап салды, аябай популярдуу болуп кетти ошол ыр. Анан негизи коммерциялык багытта ошондой экен да. Негизи элди да карап иштеш керек экен. Сиздерди көбүнчөсү эгиздер деп ойлошот болуш керек, менимче. Көп суроо бергени эгизсиңерби дейт болуш керек. Байыш улуусу, мен сулуусу. Канча жаш айырмачылык бар сиздер? Айырмачылыгыбыз 2 жаштан. Жаныш биздин үйдүн да эң кичүүсү, көкүрөк күчүгү. Мисалы үчүн баягы ошол учурда эмнегедир баарыңарды байкасаңар эле бир туугандарыңар менен ырдап турсуңар да. Башка бирөөнү топко алгандан көрөп бир туугандар менен иштешип алдаганча ишенимдүүрөкпү? Ушинтип десек болобу я, Максут аке? Ошол да жагы бар, конечно. Обязательно ошол жагы немет. Более тирешчилик болсо баягындай чыгармачылык чөйрөдө болуп калат да, баягындай материальный жагы болуп калат. Кээде бир жерге барсаң бир 5 сом берип коет, бир тойго барсаң 500 сом берип коет. Же концерттен банкрот болуп калган учурлар болуп калат. Концертиңе элдер келбей койгон учурлар болуп калат. Башка бирөөлөр менен иштешсең кээ бир учурларда алар тарынып калышы мүмкүн, бир жерден эметип калды. Ушу учурда ушунчалык немелер болгон. Даже картошка немелерди, пияздарын элде акча жок болуп калып, ошону көтөрүп киргизип койчу, мен концертиңе көрүп кетейин деген учурлар болгон. Анан билеттер болбой, бизге дагы жашоо керек болуп калып, ашар метод болуп кеткен, ашар. Мисалы бирөөгө үй алыш керек болуп калса, жашай турган жер жок да, общежитиеда бир квартира жашап калышып, биздин азыркы жылдыздарды эле көпчүлүгү, мурунку жылдыздардын. Анан бирибизге тирешчүлүк болуп эле, келип бекер ырдап берип койчу, мен ашар кылып атам, концерт кылып атам. Мен бир неме кылып туруп, бир каналуу немен бир бөлмөлүү үй алып алайын деп жашай турган жерим да жок, эч нерсем жок. Андан соң тирешчүлүк болуп, баарыбыз мындай чогултуп барып туруп эле ырдап, экиден ырдап коюп туруп эле кичине ашар методу менен там алган болуп калган ушунчулар болду. Ашар концерт ошол учурда болуп атты да. Более надежный метод да баягындай. Жаныңда атан репетицион зал издебейсиң, арендага бир помещение албайсың, апарат. Экономичный, быстрый методдор тууганың ошондой да. Жаныңда түшүнөт. Туура. Кошулабыз. Эмне себептен ушул Жанышбай иш тобу таркап кетти? Үй бүлөлүү болдуңар, үй бүлөлүк абалыңыздар өзгөрдү. Жанышбай иш тобуна өзүңүз Жаныштын өзүнүн оозунан да угуп атасыз. Баягы убакыт өткөн сайын ар бир адам өзүнүн жолун таап кетет экен дегендей. Жаныш көбүнчө мен айтпаймынбы, мисалы Жанышбай иш тобу деп Жанышты мен көп алып жүрө албайт экенмин да гастролдордо. Бул өзү аранжировщик. Андан кийин көпчүлүк ырчыларга дагы аябай талабы күч болуп, ошолордун ырларын жазып калып, бошобой калат. Анан мен Жанышбай иш деп концертке афиша илип коюп бир айылга барсам, анан өзүм жалгыз барсам баары Жанышың каякта деп сурайт да. Андан көрө мен барбай эле койгонум жакшы да. Анан ошону чечишип туруп эле экөөбүз анан акылдашып эле бул аранжировщик бойдон эле калды. Мен ырларымды жазып берет көбүнчө. Аранжировканы Жаныш өзү жазат. Жарым акчасын бере бер, мен жалгыз келип калдым. Жарым акчасын алам да хотя бы. аласызбы? Жок, кээ бирде мен ыр жаздырайын десем, кызык нерсесин айтып берейин, мен бош эмесмин деп башкачылар. Себеби бияктан башкалар заказ кылып койгон да. Башкачылар заказ кылып коюп, мен ырымды жазбайт. Мен ырым такыр убакыт болбойт да. Жаныш Бир жазбайт. тууган түшүнөт деп ойлойт да. Анан бир тууган да бар, анан кийин мен акча деле бербейм да. Кепим бар ошондо турбайбы? Бекер жаздырам деп барсам, бекер жазбайт. Акчаны учун чыгарып койсом жазып берет. Толук төлөсө 2 күндө бүтүрүп берем. Ооба, туура, азыр ушундай 500 сомдук концертти жалгыз барып алып 250 сомго бере бер да концертти. Берип коер эле келбей калды. Ошодон себеп Жаныш өзүнүн баягы жумушун таап кеткенге байланыштуу мен өзүмчө жеке ырчы болуп чыкканга туура келди да. Ошол. Келиңиздер, силердин жана популярдуу учуруңуздарга кайтып келбейлиби? Менче көрмөн кыздар абдан көп болгон болуш керек. Сөзсүз түрдө эми ал учурда мисалы концерт коюп барганда бизге аябай каттар көп келчү эле. Анан концерттен кийин
үйгө кеткенде бирөөнүн үйүнө конок барып калсак, айылда концерт болсо, ошака чейин биздин көрөрмандарыбыз артыбыздан келген күндөргө чейин ээрчип келчү эле да. Азыр барбы азыр? Азыр билбейм, азыр айта албайм. Үйгө барып алып, каттар моундай толтура болуп калчу. Анан үйгө барып алып, эметсек Байыш аябай көп келчү. Байыш экен сизди сүйүп калдык депчи. Анан бир 50 кат келсе, ошонун экөөсүн эле мага жазчу, сизди сүйүп калдым. 48 кат ушу Байыш калчу. Сиз Индиянын актерлоруна окшош экенсиз деп Байыш. Азыр менимче ошо сиздердин көрөрмандарыңыздардын баары үй бүлөлүү, алды чоң ата чоң апа болуп калган, Биздин көрөрмандар ошол учурдагы бир 5-6 бала чака болуп калды да. Мына менин деле Кудайга шүгүр 5 балам бар. 6-чысы жакында төрөлөт, Кудай буйрса. Шаман сен көз жарып алсын деп отурабыз. Убакыт өтө берет экен да. Биздин артыбыздан да мына канчалаган ырчыларыбыз чыгып атат, жаш таланттар чыгып атат. Мына мен бүгүнкү силердин ушул эфириңиздерге өзүм 2 окуучумду дала келдим, шакирт тарбиялап дегендей да. Демек бул өзүнүн убактысы менен болот экен да бардык нерсечи. Эми ушул шоу чөйрөдө дагы бир баштагандан кийин менин оюмча ушу аягына чейин чыгыш керек деген бир жакшы эле ой бар да. Баштадыңбы, баштаган нерсени аткарыш керек. Өтөсүнө жетиш керек. Өтөсүнө чыгыш керек. Келиңиздер, азыр экөөңүздөр чогуу аткарып бересиздерби? Ман Мерседеси барды же кандай кылабыз? Азыр Жаныш өзү айтып калбады, мен көптөн бери ырдабай калдым. Аранжировка менен Алекмин деп, анан кийин Жанышка өзү деле айткан, мен азыр бир окуучу тарбиялап атам. Ошол окуучу балам менен бир дуэт катары бир жаңы вариант иштеп чыктык элек. Ошону ырдап атабыз деп айтсам, Жаныш өзү деле макул болуп, мээли ырдайт. Мен гитара эле чеп берейин булар. Жок, сиздин ордуңузга. Мен деген чындыгын айтыш керек, ырдаганга мындай анча кызыкпай калдым да. Кызыкпай калдыңыз. Көбүнчө эле ушул музыка жазып эле ырдасам, негизи мен деле ырдамакмын, өзүнчө деле ырдап бермекмин сиздерге, бирок эмнегедир. Назира айым, кечиресиз. Бизде один из лучших талантливых студентов был, да, Жаныш? Жаныш. Менин мына биздин агайыбыз отурат консерваторияда, мына бизге сабак, көп сабактарды үйрөтүп, гармония, теориядан аябай жакшы билим берди. Ошол эфирден пайдаланып, ушул агайыбызга да терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Рахмат. Мына Кудай буйрса, ушул консерваторияны бүткөнбүз да, эстрада бөлүмүн. Анан мен эмки жылы кайра эле ушул агайдын колуна барайын деп атам, себеби композитордук курс бар да, кайра эле композитордук окууну улантайын деген оюм бар. Улантайын деген оюңуз бар турбайбы? Анда эмесе баарыңыздарга чоң рахмат. Сиздердин керемет ырыңыздар менен биз эфирибизди жыйынтыктап алалы. Азыр сиз окуучуңуз менен ырдап берет турбайсызбы анда? Ооба, окуучум Майрамбек Муктаров. Бул дагы ошол музыкалык билими бар. Ошо жакында эле бул ырды дуэт кылып иштеп чыктык. Эми ошону сиздерге сунуштасак. Абдан жакшы болот. Биз эң оболу бардыгыңыздарга чоң рахматыбызды айталы, ыраазычылык билдирели. Негизи эле карааныңыздарды көзгө сүртө албаган инсандар абдан көп. Себеби дегенде бир учурда ошол топ жарган өтө популярдуу топторду уюштуруп, алардын арасынан өзгөчө жакшынакай кирдестилерди элдин жүрөгүнө жеткирип, көпчүлүктүн арасынан сурулуп чыга билген инсандар бүгүн биздин эфирибизге келип отурат. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ишиңиздерге албан ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылыкта дагы көп жетишкендиктер боло берсин. Эжекелерибизге салам айтып барыңыз, Юсуп байке. Бир учурда Кыргызстаныбызга өтө популярдуу болгон топторду бүгүн биз эфирибизге чакырып, сиздер менен, өзүнүн көрөрмандары менен жолугуштурганга аракет кылдык. Эфир аркылуу бул ачыгын айтканда ток-шоусу болду. Кайрадан көрүшкөнчө бар болуңуздар. Байкоосуздан мен сени көрдүм, машинаны айдап бараттым. Жараштырдым мен сага аны, уяң күлүп мага карадың. Унута албайм ошол күнүмдү, ойготтуң го жүрөк сүйүмдү. Сагынычым сага артылып, жүрөмдү мен сага тартылып. Mercedes'i var, sulu kız sulu, gözleri kumar. Sulu kız sulu, nur çaçıp durar. Sulu kız sulu, enesi kaldı mende. Aşır aldı senesi kaldı mende. Жашын бачы сенден суранам, көрбөй калсам болом бошайман. Айтчы эми качан жолугам, улам карайм жолду кайрадан.